Урматтуу президент, азыр биздин өлкөдө бир эки резонанстуу иш болуп атат. Бул Адахан Мадумаровго байланыштуу бирөөсү, экинчиси Ураимов Мирланга байланыштуу. Албетте өлкөбүздө көптөгөн мындай иштер болуп атат. Бирок ошолордун ичинен дагы ушул экөөнө бүгүнкү күнү өтө бир элибиз катуу көңүл буруп турат. Ушул иште Адахан Мадумаровду баягы протокол боюнча камайт экен деп прокуратура уже жогорку кеңештен уруксат алып бергиле, макулдуңарды бергиле деп кат жолдоптур деп атат. Эми мен көп эле юрист эмесмин, бирок мен деле түшүнөт болушум керек. Протокол деген бул намерение деген сөздүн синоними да, ушундайбы? Протокол деген. Дүйнөлүк практикада айрыкча границаларга байланыштуу нерселер бул протокол, потом бул парламенттен ратификациядан өтүш керек. Анан президенттер кол койгондон кийин гана ошол границага байланыштуу иштер ишке ашыш керек. Адахан Мадумаровдун протоколу болсо, бүгүнкү күнү жөн эле кагаз болуш керек эле. Ал андай ратификациянын аркы беркиден өткөн эмес. Балким ошол учурда, ошол жылдары балким ошол керектир эле да. Эми бүгүнкү күнү биз мындай рас жакшы өлкө болобуз десек, чынчыл өлкө болобуз десек, биз бир атуулдун өмүрү дагы, бир атуулдун эркиндиги дагы биз үчүн, биздин мамлекет үчүн кымбат болуш керек. Тажиктердин давлениясы менен эле анан ушинтип Адахан Мадумаровду отургуза коелу деген кишилер чыгып атат. Ол бул жаш балдардын оюну сыяктуу да. Принцип. Тажиктерди просто эле таанытыш керек. Дүйнөлүк практиканы алар эмнеге признавать этпейт? Бул протокол болгону намерение пока. Ал ратификациядан өтө элек, президент кол кое элек, бул значит бул жөнөкөй эле кагаз дегенди миллион чокчоңдошсо дагы ошолорго түшүндүрүш керек. Ал үчүн эле бир атуулубузду камап коюш, Мадумаров болобу же башкасы болобу, ал туура эмес болуп калат. Так, экинчи мынау Ураимов боюнча. Ураимовду биздин эл журт айтып атат, ушул компромат боюнча элди көтөргөн үчүн ошону эптеп шылтоолоп азыр подстава кылып камап атат деген түшүнүк болуп атат биздин куршапта. Бул жигит дагы элге алынып калган. Мадумаровду өзүңүз билип, эми бүт Кыргызстан билген, даже дүйнөлүк коомчулук билген, чындыгында эле таза, албетте өзүнүн ашыкчылыгы менен, кемчилдиги менен саясатчы. Ураимов да элдин оозуна алынып калган бала. Ошондуктан ушулардын тагдырына байланыштуу иштерди өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алышыңызды мен суранам. Анткени мындан кийин бизде курулай доомат менен, подстава менен, шылтоо менен камалбаш керек. Камалуу деген бул оор иш. Камалуу деген оор иш. Буга сөзсүз себеп болуш керек. Орчундуу себеп. Өтө эле зыян кыла турган себеп болуш керек. Ал эми бирөөнүн давлениясы менен эле бир бала болуп калган ал туура эмес. Анан кийин мен ушу следовательдерге, прокурорлорго, сотторго кайрылат элем. Медвежий услугаңарды токтоткула. Бирөөнү камап берип жагынганыңарды токтоткулаган. Туура иш болсо камабаш керек. Бул күндөрдө өтүп кетет.